Ырчы Анжелика түнү уктабай таң аттырып жиберүү көнүмүш адатка айланып калганын айтат. Күндүз шашпай бардыгын план боюнча жасап, режимди бузбай эрте уктаганга аракет жасайбыз. Кеч киргенде пландагы жок, үй жинамай, телефон чукуламай, кайра чай ичмей башталып, таң кантип атып баштаганын байкабай калган учурлар кездешмек түгүл, көнүмүш адатка айланып кетти. Түндүн жана күндүн адамы деп биз экиге бөлүнөт экенбиз. Эки башка адамдардын бири-бирин түшүнүүсү дагы кыйынчыраак келсе, түшүнгөндөрдүкү андан бетер оорураак экен. Ошондо кандай болуп калат, деди ал. Ырчы Кызсай Калкабылова мурунку күйөөсү тууралуу үн катты. Анда мындай дейт: менин атымдан аккаунт ачып алып, үйлөнүп алды деп ыйлап жазып жатышат. Үйлөнмөктөн ары ашып кетсин, мага баары бир. Элдер мени ушул аккаунттардан кирет деп ойлоп жатышат экен. Жеке билдирүү толуп кетиптир. Ичиң күйүп ачып жатасыңбы аккаунттарды деп. Иштен кол бошобой 2 күн кызымды көрбөй, 2 сутка уктабай иштеп жүрөм. Мен үйлөнгөнүн жакында уктум. Бактылуу болсун. Адам катары кызым экөөбүз атасына бакыт каалайбыз. Биз такыр сүйлөшпөйбүз. 1 жыл болду. Бири-бирибизди тааныбай деле калдык десем болот, деп жазган Кызсай Калкабылова. $700 арзан тойлорго барбаган ырчы Сайкал Садыбакасова Кыргызстанда алгачкы болуп кызыктуу оюн башталганын маалымдады. Бизде сонун жаңылык бар. Биринчи жолу Кыргызстанда эң активдүү болгон катталуучуларга акча таратабыз. Биз эстрада жылдыздары, блогерлер менен биргеликте күнүнө сиздерге 10 000 сом ойнотуп турабыз, деп билдирди ырчы. Оюндун кеңири шарттары тууралуу ырчынын Инстаграмдагы жеке баракчасынан таанышсаңыз болот. Тышкары ырчыгыз эркелей берем деп аталган ырына клип тартууга камынып жатышканын да маалым кылды.